Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим, өкмөт башчысы, оперативный штабтын жетекчилери, мүчөлөрү. Мына биз бүгүн 24 март 2020 жылы Казакстандын Айша Биби постунун Таластын, Кыргызстандын Чоң Капка постунун кесилишинде казак тарапта турабыз. Мынакей ушунча эл турат бул жерде, ишкерлер Кыргызстандан. Шопурлар, водитель. Шопурлар бар, ишкерлер бар бу жерде. Биягы Россиядан келаткан, биягы Казакстандан, биягы чет мамлекеттен келаткан жүктөр, мына көрсөздөр, мына бир 50-60 мындай общий айтканда 100гө чамалаган жүк турат бу жерде, фуралар. Бүгүн эртең менен казак өкмөтү тарабынан жүк машинелерди өткөн токтотулду. Азыр жарым саат мурун Казакстандын өкмөтүнүн өкүлдөрү, чегаранын кызматкерлери келип, ушу турган элди чогултуп, баяндама жасап кетти. Бүгүнкү оперативдүү абалга жараша Казакстандын чегарасы убактылуу бекитилди. 15 апрелге чейин. Энди биздин акыбалыбызды караңыздар, бул жерде турган элдин баардыгы жүктөлгөн машина. Кыргызстанга керектүү тамак аш өнүмдөрү, негизинен un, чай, май, кант деген. Азыр Казакстандын өкмөтү жүктөрдү түшүрүп, бош машина чыкканга уруксат берип атат. Эми азыркы берде акылдашып көрсө адамдар, жүктү кайда апарышат? Маселе берде тур. Биринчи маселе бул Кыргызстанга керектүү эң стратегический сырье. Азыр ушунча жүк кирсе, ушунча un, тамак аш элге жеткизилет. Бул эң керектүү нерсе, оперативдүү акыбалды, кырдаалды жөнгө салуучу маселелердин бирөөсү бул. Эгер ушунча жүк кирбей калса, мына сиздердин ушул элге жазаган базарларга барып туруп, бир га унду 2000 болуп кетти. Эмне үчүн баазын түшүрбөйсүңөр деп атасыңар, ай урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, оперативдүү штабтын жетекчилери, бул un 3000ге барат, айтып коеюн. Анткени Кыргызстанда буудай өнүмдөрү өндүрүлбөйт. Аны бардыгы билет. Буну жашырсаң, ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт дейт. Мындай убакта Казакстандын бийлиги менен, өкмөтү менен тил табышып, ушул маселени чечип берүүңүздөрдү суранабызбы? Суранабыз. Суранабыз. Суранабыз.